Üçüncü kayırılığız. Daim ele жылыга 1 sentябрь gelgendele adamlarga көйгөй болгон, мусулмандардын арасында ызы-чуу болгон, дайыма мусулмандардын жүрөгүн ооруткан маселе жылдан жылга кайталанып келет. Канча ирет биздин устаздарыбыз шуну айтып келет, деп келет, бирок окуу жылы башталганда эле мусулмандардын жүрөгүн ооруткан маселе биздин жоолукчан кыздарды мектепке киргизбөө чечимдери. Биз көптөгөн укук шу тааныгандар, законду билгендер менен баарласак, мамлекет тарабынан жоолук салынууга жана мектепке жоолук менен кирүүгө эч кандай тыюу жок деп айтышты. Демек ошол жердеги билими тайкы же болбосо баягы союздун тарбиясын көрүп калган, өзүн кыргыз болсо дагы орус сезген, кыргызча сүйлөсө да жүрөгүнөн өзүн орусча ойлонгон, мээси менен орусча ойлонгон кээ бир биздин ошол мектептин директорлорунун гана амалы болуп атат. Эми ушул качанга чейин эле кайталана бериш керек. Буга сөзсүз түрдө бир чара көрүнүш керек дагы. 92% мусулмандар түзгөн Кыргызстаныбызда мусулман кыз келиндердин укугу корголушу керек. Жоолук бул Аллах Таала тарабынан бизге парыз кылынган милдет. Биздин конституцияда биздин укугубуз корголунган. Биз өзүбүздүн динибизди жана динибиздеги жөрөлүүлөрдү аткарууга шарият конституция тарабынан бизге укук берилген. Демек, ошол укугубузду бир уч илими тайкы исламдан алыс бир адамдар тебелебеши керек. Дайым эле ушул сабак башталганда мектептеги жоолукту чечмей, мектептерден арызданбай, менин кызыма мындай болуп атат деп өткөндө бирөө чыгарып туруп 100 канча кыздын жоолугун чечтик биз деп мактануу менен элге кайрылуу жасап атат. Ошого биз мусулмандар эч качан мамлекетке каршы сөз сүйлөгөн эмеспиз, сүйлөбөйбүз. Болгону биздин укугубузду бирөөлөр тебелеп атса, ошолорду коргоп бериши ушу мамлекеттин милдети жана мамлекеттин ошо биздин мусулмандардын үстүндөгү милдети деп билебиз. Эми 1 сентябрда жоолукту чечкенде эч ким паранжы менен барган жок ал жерге. Ошол аврат жерин жаап, жоолукчан барып атат. Шариятыбызда жоолук салынга деген буйрукту аткарып атат. Ошо менен алар эч кандай бир аша чапкан жери жок. Демек, аялдарыбыздын укугу корголушу керек. Ага ар бир мусулман өзүнүн дуасы менен, колунан келсе салымы менен жардам бериши керек. Ушул жерде дагы айта турган маселе биздин кыргыздын жигиттерине ушундай бир кайрылууда. Илгери биз мечит салат десе арабтар салсын, качан ооз ачар болот, орозо десе арабтар ооз ачсын. Азыркы мезгилде биздин дагы белдүү кыргыздын жигиттери чыкты да, мечит салган, мектеп салган, жада калса Америкадан мечит сатып алган ачат да, церковту. Ушундай кыргыздар, азаматтар чыкты. Эми ошол кыргыздар топтолуп, азаматтарчы мектеп салышы керек. Качанга чейин эле биз ашкана, чайкана, анан футболный поля, базар, магазин, эми мектеп салыш керек. Ошол мектепте эле иншалла элдерге ошол ээсине бир пайда алып келе турган эле болуп калды азыр. Бардыгыбыз азыр балдарыбыз, кыздарыбызды мамлекеттин программасы менен динибиз сакталган мектептерде окутугубуз керек. Демек, эми ушинтип ар бир окуу башталганда эле кор болбостон бир азаматтар чыгып мектептерди салса, анан мусулмандар ошондой жерге мектепке балдарын, кыздарын бере турган болсо, иншалла элибизге, жерибизге чоң кызмат болот. Бул иншалла дуа кылайлы барыбыз, ушундай жакшы ийгиликтерге жетишкен. Анда сабагыбызды баштай турган болсок, иншалла Аллах табарака ва таала бизге мүмкүнчүлүк бере турган болсо, бүгүндөн баштап сабактарыбызды улантып баштайбыз. Себеби августта бир аз сапарларыбыз болушу менен сабактар токтоп калды. Себеби сабактар токтоп, кайра уланып сапарга чыгып берсек, сабактын бир аз немеси кууну кетип калат эди. Ошого
Август айында biraz эс алууга чыктык. Эми мына бүгүндөн баштап иншалла Кудайым буйрса сиздердин кызматыңыздардабыз, исламдын кызматында. Сиздерден болгон суроолорго жооп беребиз жана илим тарбиясын бергенге аракет кылабыз. Кудайым буйрса экинчи күнү ушул жерде ахвали шахсия семейный кодекс үй бүлөлүк маселелер боюнча ушул жерде сабак кылабыз. Жума күнү Сараксы мечитинде Сахih Бухариден дагы бир сабак коебуз деп атабыз. Ханафи мазхабын таануу жана Ханафи мазхабынын негиздери деген сабак койгон атабыз. Ал жерде күнүгө жаңы маселелерди карайлы деп атабыз. Эгер Аллах Таала мага мүмкүнчүлүк бере турган болсо, сиздердин дуаңыздар менен андай да бир сабак баштайбыз. Ханафи мазхабты терең үйрөнөбүз. Ханафи мазхаб каяктан курулган, эмнеге курулган, ким тарабынан курулган, ал Абу Ханифанын пикириби же пайгамбардынбы? Ошого өткөндө биз Аллах Таала насип этип, Жаллабатта ар ай сайын имамдарга сабак берүүгө бизге мүмкүнчүлүк берди, муфтият тарабынан, казият тарабынан. Ар айда барып Жаллабатта ошол жактагы имамдарга сабак өтүп, ошол жерден баштадык. Ошого тема койдук. Биз пайгамбарды ээрчийбизби же Абу Ханифаны ээрчийбизби деген. Ушул жүрөк нерсе бардыңарын жүрөгүңүздөр өөрүтүп атабы? Адамдар келип силерге суроо берет. Мен пайгамбарды ээрчиймби же Абу Ханифаны ээрчиймби? Ушунун тегерегиндеги силердин жүрөгүңөрдө кандай көйгөйлүү маселелер болсо, бардыгын ушул жерде чечкенге аракет кылабыз. Мүмкүн ушул жерге коебуз же башка бир мечитке. Аны иншалла Инстаграмдан не кылабыз? Жарыя кылабыз, Насаат медиадан жана менин өзүмдүн Инстаграм баракчамдан ушул жарыялап кетти. Ал жерде бардык маселелерди карайбыз. Абу Ханифа хадис билбегенби? Абу Ханифада илим барбы, жокпу? Эмне себептен колун көтөрбөй окуп атасың? Талаш маселе эмес. Болгону Ханафи мазхабтын негизин түшүндүрүп беребиз. Иншалла ал сабактан кийин ар бир адам Ханафи экендигине сыймыктанып жашай турган абалга жеткизебиз иншалла. Себеби бардыгыбыз Ханафи мазхабтабыз дейбиз, бирок кээ бир күмөндүү нерселер ташталынса жооп бере албай, Абу Ханифа сага караганда илимдүүрөөк дегенден башка жооп айта албай калган абалыбыз болуп калып атат. Ан сен жок, сенден кара Абу Ханифа билет да. Сен ата бабабыз Ханафи болуп келген дегенден башка жооп бере албай атабыз. Ошого терең эмне себептен биз Ханафи мазхаб? Эмне себептен дүйнөнүн 3төн 2си Ханафи мазхаб? Эмне себептен 600 жыл Осман империясы Ханафи мазхаб менен мамлекет башкарды? Эмне себептен Аббасилердин мезгилинде мамлекеттик закондор Ханафи мазхаб менен болду? Эмне себептен Салажикалар, Газнавилер Ханафи мазхаб менен башкарды? Ошолордун бардыгына токтолуп өтөбүз иншалла. Аллахым бизге күч кубат берген болсо, колубуздан келишинче сиздерге кызмат кылуу, сиздерден сабакка келип катышып берүү. Анан уккан маалыматтарды башка бирөөгө туура жеткизүү. Биз негизинен ошо Абу Ханифа рахматуллаха жеткен биздин ижаза санадыбыз бар. Себеби ушул Ханафи мазхабтан сүйлөгөнгө акыбыз бар. Ошон үчүн сиздердин алыңарда отурабыз. Эгерде менин Абу Ханифага жеткен ижазам болбосо, Ханафи мазхабтан сабак берүүгө ижазам болбосо, сиздердин астыңарда отургандар менен өзүм уялат элем. Ошон үчүн мен өзүмдү мактоо башка нерседен эмес, алган илимимди, аманатымды силерге жеткизүү үчүн гана ушул жерде отурам. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Биз өткөнкү сабагыбызда токтогон жерибизде 21-чи эрежеге келип токтогон экенбиз. Ал эрежеде кимдер менен нике кылганга болбойт. Биз шуну терең билишибиз керек да, ар бир адам үйлөнөт же үйлөндү. Үйлөнгөндөр эртең кызын же баласын үйлөйт. Алар ушул өкүмдөрдү билүүсү милдет. Шариятыбызда кайтарылган, шариятыбызда туура эмес өкүмдөр менен үй бүлө куруп албашы керек. Шариаттагы көргөзүлгөн эрежелерди ар бир мусулман эркек билүүсү милдет. Мисалы, сиз үйлөндүңүзбү, балалы болдуңузбу, кыздуу болдуңузбу? Демек, сиз балдарды үйлөгөнүңүздө, кызыңызды күйөөгө бергенде эмне өкүмдөр сизге милдет экендиги сизге важип болот. Качан балагатка жеткенден кийин ошону үйрөнүү важип болот. Аны демек сиз өзүңүз билишиңиз керек. Кайсыл жол менен берсем шариятка туура келет, кайсыл жол менен берсем, алсам шариятка туура келбейт деген. Ошого асбабут тахрим кысманы. Эми бүгүнкү биздин эрежеде
никелешүүгө болбогон тайпалар. Ким менен нике кылганга болбойт. Ошолорду ачыктап беребиз. Анан иншалла үйлөнгөндөр эми кыздардын балдарына көңүл бурат, үйлөнөлөктөр буну өзү карайды. Асбабы тахрим кысман. Бизге шарият тарабынан тыйылган үйлөнүүгө болбогон адамдар эки түргө бөлүнөт. Биринчиси муаббада ва муакката. Түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбогон жаран кыздар, аялдар бар, жана убактылуу үйлөнгөнгө болбогон аял, эркектер бар. Алардын бардыгын чечмелеп беребиз. Биринчиси фал муаббадату хия. Эми түбөлүктүү нике кылууга болбой тургандар ал карабату вал мусахарату ва рада. Үч нерсе менен үйлөнүүгө болбойт. Ал канча? Ал караба, туугандар менен, вал мусахара, жанагы үйлөнгөндөн кийин кайын журттардын кээ бир маселелеринде, анан ар-рада жана эмчектеш бир туугандар. Эми ушунун ар бирине токтолуп өтөбүз иншалла. Ал-хурматул муаббада. Хурматул муаббада деген түбөлүктүү үйлөнгөнгө шарият тыюу салгандар. Алар кимдер экен? Себеби бизден шариятыбызда ушундай бир адамдарды бөлүп койгон, алар менен түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбойт. Биринчиси, негизинен бул үч бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси ан-навл аввал ал-мухаррамат би сабабин насаб, же болбосо ал-караба, туугандык. Ва хум арба. Алар төртөө дейт. Төрт тайпа бар экен, бул жакын адамдар бири-бирине үйлөнгөнгө болбойт. Себеби Аллах Таала өзүнүн Куранында ачык айтып койгон. Ушул тайпаларга үйлөнгөнгө тыюу салынат деп. Биринчиси ал-аввалу усулу шахс ва ин алау. Менин усулум, менин негиздерим, апам, чоң энем, чоң энемин апасы, тайенем, тайенемин апасы. Ушуларга менин үйлөнүм шариятта тыюу салынат. Эмне себептен шарият ушул нерсени бизге баса белгилеп айтып атат? Кайсыл адам өзүнүн апасы менен үйлөнөт? Ким өзүнүн чоң энеси менен, тайенеси менен үйлөнөт десе, динсиздерде ушундай нерсе бар экен да. Динсиздерде шарият, ислам келгенге чейин адамдардын арасында ушундай үйлөнүү бар экен, шарият келди ошону жокко чыгарды. Жок. Мисалы үчүн, могу Индиянын кээ бир уруулары бар экен, эм таң калыштуу үйлөнүүлөр бар экен ал жакта. Агайындер бир аялга үйлөнөт экен, үч агайын болсо бир аялга үйлөнөт экен. Бала кимдики келсе үчөөнүкү тең. Бул шариятыбызда тыюу салынган. Кээ биркилер жүрүп эле, апасын жакшы көрүп калып туруп эле, себеби таза тарбия көргөн эмес, исламдын тарбиясын көргөн эмес. Аларга кызыгы да жок. Аларды сүйүүнү жогору баалайт. Бул апам эле, бул ошон үчүн алардын жүрөгүндө ислам тарбиясы болбогондуктан ата-энесин карлар үйүнө апарып коюп атпайбы? Кантип өзүңдүн ата-энеңди карлар үйүнө апарасың? Дебеби тарбия жок, аларда ата-энеге болгон сүйүү да жок, ата-энеге болгон урмат да жок. Демек, ошонун да бир тарабы ата-эне менен үйлөнгөндөр дагы бар. Европада мындай нерселер көп экен. Ошого усулу шахс, менин негиздерим аялдар тараптан. Ва ин алау канча жогорулосун. Алка ка уммихи, өзүнүн апасына үйлөнгөнгө болбойт. Ва жаддатихи, жана чоң энесине. Эми саванка жихатул умма ва жихатул ам. Эми ата тараптан болсун, апа тараптан болсун, сенин усулдарыңа үйлөнгөнгө болбойт. Апаңа, чоң энеңе, тайнеңе үйлөнгөнгө шарият эмне тыюу салат. Себеби Аллах табарака ва таала Куранда эмне деди? Хурримат алейкум уммахатукум. Силердин энеңер силерге арам болду, үйлөнгөнгө болбойт дейт. Ал-ум деген сөз, эне деген сөз араб тилинде не? Хиял асл. Негиз деген маанини билдирет. Ошон үчүн Уммул Куро дейт. Маккада биз окуп келген университет же болбосо Макканы Уммул Куро деп коет. Уммул Куро деген айылдардын энеси. Биз сөзбүзгө которсок айылдардын энеси деп которулат. Негизи айылдардын негизи деген сөз.
Arap tilinde asıl, negiz de oşur. Oşun için aytat, hurrimat aleykum ummahatukum degen silerdin negizleriңерге үйлөнгөнгө болбойт. Lugat Arap tilinden alganda. Allah Tebaraka ve Teala Kur'an'da başka Ali İmran suresinde hunna ummul kitab. Ne degen Allah Teala huvellezî anzele aleykel kitâbe minhu ayatun muhkemat hunna ummul kitab. Allah Teala sağa şunda Kur'an'da düşürdü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Minhu ayatun. Anda şunda ayatlar var. Muhkemat. Öküm alına turgan muteşabih emes ayatlar var. Biz oşol muhkam ayatlar menen amal kılabız. Sebebi Kur'an'da muhkam ana muteşabih degen ayatlar var. Muteşabih degen nerse düşünүүsü oğurrak bolgon muhkam menen gana düşünösün. Hunna ummul kitab. Bunu şol muhkamatlar Kur'an'daki en negizgiler dedi. Ökümler şol muhkam ayatlardan alınat dedi. Oşogo bul yerde Allah Tebaraka ve Teala'nın ne? Hunna ummul kitab degeni ummul kitab kitaptin enesi dep atkandığı bu kitaptin negizi degen söz. Kur'an'ın negizi bu muhkam ayatlar, öküm alınat turgan ayatlar. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den da hadisi var. Bu hadiste İmam Ad-Daraqutni özünün Sunan kitabında jana İmam Tabarani Mu'camul Awsat degan hadis kitabında çıkargan barıngар bilgen al-khamru ummul khaba'ith. Arak jamandıklardan negizi degen hadis var. Oşonda degen sözde alıp kelgendigi ene degendi. Arap dilindeki sözde bu ne? Negiz dep aytılат. Biz bırak hadiste oturganda көп жерден угуп жүрөбүз да. Arak бардык жамандыктын энеси деп коет да. Сөз мүсө которулуп калды. Бирок туура которулган эмне? Бардык жамандыктардын негизи. Аракты ичсең, анан айбандык кыласың. Аракты ичкенден кийин адам өлтүрүү болот. Аракты ичкенден кийин зина болот. Аракты ичкенден кийин уурлук болот. Себеби бардыгынын башында арак турат. Себеби арак адамдын акылын кетиргенден кийин, акылын бузгандан кийин, андан кийинки нерселердин бардыгы ага жөнөкөй нерсе болуп калат. Адам өлтүрүү оор нерсе го, бирок арак ичкенден кийин ал адамга жеңил болуп калат. Уурлук кылуу кыйын го, намыс го, арак ичкенден кийин ага жеңил болуп калат. Себеби арак баштагандан кийин болду калганына жол ачылат. Ошондон улам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-хамру уммул хабаис жамандыктардын негизи деп айткан. Эми хурримат алейкум уммахатукум. Уммахатукум дегенде энелер силерге арам болунду деп айтылганда чоң энелер айтылбады го деген суроо туулушу мүмкүн. Куранда азыр бизде ушундай адамдар бар да, Куранда чоң эне деп келген жок, апа деп келди, болду деп талашкандар бар да. Ар бир сөзүнө далил сурагандар бар. Ошого эгерде бирөөсү хурримат алейкум уммахатукум, силердин энеңер гана силерге арам болду десе, сен каяктан алып кетип атасың, тайене менен чоң энени деген суроо болушу мүмкүн. Силердин апаңар деп атпайбы десе, себеби эне менен энелерге, апаларга үйлөнүү ушул аят менен арам боло турган болсо, чоң эне тайнелерге үйлөнүүнүн арамдыгы ижма менен болгон, алымдардын ижма менен. Хурримат бил ижма, алымдар бардыгы топтолуп ушул аяттан өкүм чыгарып, эмне? Апасына үйлөнгөнгө болбойт, чоң энесине да, тайнесине дагы үйлөнгөнгө тыюу салынат дейт. Бул биринчи түр экен. Бизге түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбойт. Түбөлүктүү, сен өлгөнгө чейин өзүңдүн энеңе, апаңа, чоң эне, тайнеңе үйлөнгөнгө болбойт. Себеби Аллах Таала бизге арам кылды. Ас-сани, экинчиси фурууху валау баудатил васаид. Анан өзүңдүн фуру, өзүңдөн тарагандарга да үйлөнгөнгө болбойт. Ал кимге? Ке бинтихи. Өзүң кызыңа үйлөнгөнгө болбойт. Кызыңдын кызына үйлөнгөнгө болбойт. Бинт ибнихи, балаңдын кызына үйлөнгөнгө да болбойт. Кетти ошо ойдон астыга түшүп кетет. Түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбойт. Ошондойлор бар экен да, мынау динсиздерде өзүнүн кызына үйлөнүп алган, небересине үйлөнүп алгандар бар экен да.
Анан агасынын кызына үйлөнүп алгандар дагы бар. Ошолор дагы биздин шариятыбызда тыюу салынган. Аллах Таала Кур'анда эмне деди? Жанагы хурримат алейкум уммахатукум дегенден кийин ага идафа кылып ва банатукум кыздарыңарга дагы үйлөнгөнгө болбойт деди. Ал бинт фил луга кыз деген нерсе шариятта ал фар сенден бөлүнүп чыккан дейт. Ошого кыз менен өзүңүн кызың менен үйлөнүүнүн өкүмү аят менен бекемделген болсо, ал эми балаңын кызы банатил ибн сен балаңның кызына үйлөнгөнгө болот, аны дагы аалымдар ижма менен бир ооздон келип кызыңдын кызына үйлөнгөнгө дагы болбойт деп тыюу салды. Ат-талису үчүнчүсү ал-фуру абавайхи ва ин назалу. Эми ата энеңдин балдарына дагы канчалык ылдый түшсө да үйлөнгөнгө болбойт дейт. Ал дегенде сен бир туугандарыңа же аталаш бир тууганың болсун, же ата менен апаң менен болгон бир тууган карындашың болсун, үйлөнгөнгө тыюу салынат. Өзүнүн атасынын фуру дегенде сенин бир туугандарың, сенин карындашыңа, аталаш карындашыңа дагы, энелеш карындашыңа дагы, ата эне менен бирге болгон карындашыңа дагы үйлөнүү тыюу салынат. Аллах Таала Кур'анда эмне ахаватукум силердин карындаштарыңарга үйлөнүүгө тыюу салынды деп айтат. Ва банатул ахи ва банатул ухт деп кийин дагы бизге бекемдеди. Бир тууган агаңдын кызына да үйлөнгөнгө болбойт, ва банатул ухт эжеңдин кызына да үйлөнгөнгө болбойт. Шариятта түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбойт. Бул арам кылынган, шарият тыйган нерсе. Ар-раби'у төртүнчүсү фуру аjdadihi ва jaddatihi. Эми чоң атаңдын жана чоң энеңдин балдарына, башкача айтканда таэжелериңе, атаңдын эжелерине же болбосо таэжелериңде дагы үйлөнгөнгө болбойт. Канчалык жогору кетсин, канчалык ылдый кетсин. Шариятыбызда тыюу салынган. Аллах Таала Кур'анда эмне деди? Ва амматукум ва халатукум. Силерге тыюу салынган амматукум. Бул ата тараптан болгон эжелериңе тыюу салынды. Ва халатукум таэжелерге үйлөнүүгө тыюу салынды. Эми биз биринчи түрдү бүттүк. Алгымызда ал-хурматул муаббада бил караба. Жакын туугандардын арасында нике кылууга тыюу салынгандарды өттүк. Ан-нау ас-сани эми экинчи түрү ал-мухаррамат бисабабил мусахара. Ва хум арбаа. Мусахара деген нерсе бул кудалык деп айтабызбы? Сен бирөөгө кызын алгандан кийин кыз ошол аялыңдын туугандары бул сен тууганың болуп калат. Кайын журт, кайын журт. Эми ошо кайын журттан дагы үйлөнгөнгө болбогон шариаттын талаптары бар. Биринчиси al-far'u zawjatihi al-madkhul biha. Өзүңдүн аялыңдын кыздарына үйлөнгөнгө болбойт. Башкача айтканда өгөй кыздарыңа болбойт. Madkhul biha. Нике кыйлып туруп, ошол аялыңа кирип жакындык кылдыңбы? Болду. Анын кыздарына үйлөнгөнгө тыюу салынат. Мындайча айтканда, сенин өгөй кыздарыңа үйлөнүүгө тыюу салынат. Шариятыбызда ар-рабаиб деп коет. Эми Аллах Табарaka ва Таала Кур'анда эмне деди? Ва рабаибукумуллати фи хужурикум мин нисаикумуллати дахалтум бихинна фа ин лам такуну дахалтум бихинна фала жунаха алейкум. Ва рабаикумуллати фи хужурикум. Рабаиб деген ошол өгөй кыздар. Билесиңерби, өгөй кыздарга кылынган зулумдуктар бизде аябай көп болуп атат. 2018-жылы ушундай иш катталды, 2022-жылы ушундай иш катталды. Кызын аялын алган, андан кийин бойго жеткен кыздарын зорлуктаган ушундай бир адам кейпиндеги айбандар чыккан. Ал ошол бир аялга үйлөнүп, нике кылып ага менен жашап баштайдыңбы? Анын кыздары сенин кыздарың, өзүң кыздарың ошол. Кудай сага ушундай кыйналбастан туруп кыз берди сага. Аны менен сапарга чыксаң болот. Аны коргосоң болот. Ал кыздарың сенин астында жоолукчан жүргөнгө укугу бар. Сенин кызың. Анан ошондой биздин эркектер чыгып, ошондой өзлөрүнүн өгөй кыздарынан пайдаланып, зомбулук кылып, зордук кылгандар бар. Уят да эркектер, кыргыздарга уят. Кантип өзүңдүн кызыңа
Аялыңдын кызы сенин кызың го. Ошон үчүн шарият сага махрам кылып, сенин астыңда жолугу жок жүргөнгө уруксат берди го. Сени ушул менин апамдын күйөөсү деп ата катары көрүп аткан кыздарга жашырынып, эч кимге билдирбестен зордук кылып, кээде боюна болуп калган учурлар дагы катталып атат. Бул жүрөк ооруй турган, адамдар жиркене турган абал. Шунун башында дагы баягы эле арак турат. Мас болуп келет, ушундай кылат. Эми кээде жүрөгүм ооруганда мен айтам да, эми бир акмак, динсиз бир жолу ушул мас болуп келип, ушундай кылып коюп турем дейин десең, дайым кылып жүргөн 14 жашар, 13 жашар кыздарды зортуктап жүргөн эркектер чыгып атат да. Илгери бир жоону чапкан, элин коргогон кыргыздар азыр өгөй кызы менен зина кылып жүрөт да. Уяла турган нерсе да. Кыргыздарга Кудай дейсиң да. Эми бир кыргыздар эле дейин десең, башка кошуна өлкөлөрдө да кайталанып атат. Демек биздеги диндин жоктугу, элдерге тарбия таалимдин бербегендиги, адамдар динден алыс болгондугу, динден качан алыс болгондон кийин алардын жашоосу, айбандардын жашоосундай болот. Жада калса айбандар ушул ишти кылбайт. Демек айбандар дагы төмөн. Эгер айбандар ушундай кылат десек, айбан десек, мүмкүн айбандар эртең кыяматта айтышы мүмкүн, тиге мени эмнеге теңедиң, мен айбанмын, ага караганда жогорумун деп айтышы мүмкүн да. Рабаибукумуллати фи хужурикум. Силердин үйүңөрдө болгон өгөй кыздарыңарга дейт. Алымдар ушуну чечмелеп айтат. Силердин үйүңөрдө хужурикум деген силердин карамагыңарда, силер менен жашаган деп айтылгандыгы, өгөй кыздар сени менен жашабаса, алар менен үйлөнө берсең болот деген маселе эмес дейт. Эмне себептен Аллах Таала фи хужурикум, силердин үйүңөрдө силер менен жашаган өгөй кыздарыңар менен үйлөнбөгүлө дегендиги, ал ушунчалык жиркеничтүү болгондугу. Кантип сенин деп үйүңдө болгон, өз сени менен чогуу жашап аткан кыздарың менен, сыртта деле өгөй кыз боло турган болсо, аны менен деле нике кылуу тыюу салынат. Зина кылып болсо, андан да жогору турат. Нике кылып үйлөнсөң болбойт деп атат шарият. Адал жол менен үйлөнөм десең, жок, түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбойт деди. Эми зина кылган болсо, мин бабил аула, арамдын да арамдын чеги да. Ошого адамдар алданып калбасын, фи хужуруким дегенде кээ бирки ушундай тайпалар чыккан. Ал өгөй кыздарга үйлөнсө болбойт. Кайсы өгөй кыздарда сени менен жашаган, аятта Аллах Таала фи хужурикум, силер менен чогуу жашагандар деп атат десе, көптөгөн факих, усули, муфассир алымдар жок, фи хужуриким дегени силердин менен чогуу жашап аткан өгөй кыздарыңар дегендиги, ошол өгөй кыздары менен жашап атып үйлөнгөн жиркеничтүү дегенди максат кылган Аллах Таала дейт. Болбосо кандай эле өгөй кыз болбосун, анын апасы менен нике кылып ага жакындык кылдыңбы, ошол үчүн ал-мадхулу биха, киргенден кийин анан ошол арам болот. Эми силерге бир суроо. Эгерде бир аял менен бир эркек нике кыйды, анын бойго жеткен кызы бар. Нике кыйды дагы, сразу аялы өлүп калды, же болбосо талагын берди да, кирбестен туруп ажырашып кетсе, кызын алса болот. Себеби нике менен, нике бузулуп кеткенден кийин анын кызын алса болот. Себеби бул нерседе уят жок дейт. Себеби эч жакындык кылган жок аялына. Нике кыйды, болбой калды, ажырашып кетти, анын кызын алса боло берет дейт. Качан апасына жакындык кылып жатып киргенден кийин анын кызын алуу шариатта тыюу салынат. Ошон үчүн Аллах Таала эмне? Хужу мин нисаикум аллати дахалтум бихинна. Ошол аялдарга киргенден кийин, аялдарга жакындык кылгандан кийин анын кыздарына үйлөнгөнгө тыюу салынат дейт. Аяттын кийинки маанисине фа иллам такуну дахалтум бихинна. Эгерде нике кыйып эле, бирок ага кирбеген болсоңор, бир себептерден урам нике кыйгандан кийин аял өлүп калды, же болбосо талагын берип ажырашып кетсе, фа иллам такуну дахалтум бихинна. Нике кыйдыңар, бирок ага кире элек болсоңор, фала жунаха алейкум. Анда ажырашып кетсе, же өлүп калса, анын кызына үйлөнсөңөр боло берет деген себеп эч нерсе болгон жок. Жөн эле нике кыйылды дейт. Бул Аллах Тааланын бизге берген өкүмү. Ушул нерсе Сокулукта да катталган 2022-жылы, Ысык көлдө катталды, Өзгөндө катталды.
жаш 12, 13, 14 жаштагы кыздар менен өзлөрүнүн өгөй кыздары менен ошентип зина кылгандар. Аллах таалам хидаят берген болсун. Ошого бул жерде айтуу ин вaqa'atul furqatu baynahuma qabla ad-dukhuli bi an matat al-mar'atu aw talaqaha fala tahrimu alayhi bintaha li ishtirat ad-dukhul fil aya. Iza waqa'atul furqa ajrashu ушундай болуп кала турган болсо baynahuma жанагы эки үйлөнгөн адамдын ортосунда qabla ad-dukhul ошол аялга кирбестен туруп кандай экен би ан матат al-mar'a аял өлүп калган болсо aw talaqaha же талак берип салган болсо fala tahrumu alayhi bintuha анын кызы ага арам эмес, муаббат эмес. Демек үйлөнсө болот деди. Себеби аятта лиштираты духул кирүүнү шарт кылып койгондуктан деди аякта. Дахалтум бихинна деп айткандыгы. Аллаху а'лам. Ас-сани эми мусахара жанагы куда тараптан биринчиси эмне болду? Сенин аялыңдын кыздарына үйлөнгөнгө болбойт дедик. Экинчи усулу заужатихи. Эми кайненеңе, кайненеңдин энесине, кайненеңдин тайенесине да үйлөнгөнгө болбойт. Ушундай акыбалдар болуп калат. Кээ бирки кызы менен жашап туруп, анан дароо эле ажырашып кетип, апасын алып алгандар бар экен, кыздардын арасында да бар экен. Мен ошону уктум. Ошого усулу заужатихи аялынын негиздерине ка умму заужатихи ва жаддатиха жана чоң энесине дагы үйлөнгөнгө болбойт. Тыюу салынат, түгөлүктүү тыюу салынат. Эми биринчиге караганда бул жерде бир шарт койгон саваун дахала би заужатихи ам лам ядхул. Жанагы аялыңдын өгөй кыздарыңа үйлөнгөнгө болбойт деп аткандыгы кирсе болбой калат эле го. Ал эми энесине нике кыйгандан кийин эле болбойт. Кызына нике кыйдыңбы болду. Ага кирдиңби, кирбедиңби, энесине, тайенесине үйлөнгөнгө тыюу салынат. Себеби Аллах табарак ва тааля Кур'анда ва уммахату нисаикум силердин аялыңардын энелерине да үйлөнбөгүлө деди. Бул жерде дагы энелер нас менен, Кур'ан менен бекемделинсе, чоң эне тайенелери ижма менен аалымдардын бир сөздөн келишкен кеңешмеси менен арам болду. Ас-салису үчүнчүсү заужату фуруухи ва ин салафу. Эми балдарыңдын аялдарына да үйлөнгөнгө болбойт. Ушундай кайнаталар бар экен. Өткөндө бирөө мага жазат, ошол кайнатам мага тиешет дейт. Кайнатам мага тиешет дейт. Ал жанагы азамат эркек Россияга кетиптир. Мен атамды багасын деп Россияга кетиптир. Россияда ал иштейт экен, тиги келинине тиешет экен. Кудай, адамдар каяка баратат да? Ошого шариатта заужату фуруухи аялынын, баласынын аялдарына дагы үйлөнгөнгө болбойт. Ва халаилу абнаикумул лазина мин аслабикум. Не деди? Ва халаил деген келиниңерге, абнаикум. Балдарыңардын аялдарына дагы силердин үйлөнгөнүңөр болбойт деди. Муну ушу менен Аллах Таала 4 нерсени арам кылды. Анан араби 4-түнчүсү заужату усулихи ва ин алау. Эми заужату усулихи ка заужати абихи ва жаддихи. Эми атасынын жана чоң атасынын аялдарына үйлөнгөнгө да болбойт. Атасы үйлөндө кетирип үйдү, сен апа болуп калды ал. Ана апаңа кантип үйлөнөсүң? Болду. Атаң үйлөнгөндөн кийин ал сага апа болуп калды, өгөйүнө. Болбойт. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда эмне деди? Ва ла танкиху ма накаха абаукум минан ниса. Ла танкиху. Аллах Таала буйрук берди. Үйлөнбөгүлө ма накаха абаукум. Силердин атаңар нике кылып үйлөнгөн аялдарга үйлөнбөгүлө мин аслабикум силердин минан нисаи аялдардан болгон атаңардын аялдарына үйлөнгөнгө тыюу салынат деди. Мына ушу менен
Bugünkü musahara meselesini bütülük emkinde inşallah al muharramat bi sebebi rida. Bizde uşul nerse yok, biroq başka ellerde kеңири taralgan mesele var. Al kanday mesele? Emçek bir tuğandık. Bizde андай nerse yok. Biroq kээ bir adamlar uşul nersege роддомдо başka жерлерде көңүл бурбак өткөн. Роддомго барганда бирөө ыйлап атса, тигинен сүт чыкпай атса, сен эмизип койчу, сен буну эмизип койчу, тигине апарып буга эмизип койчу, ыйлап берет деп баары бири-бирине эмизип берет экен. Бул туура эмес. Өтө жаман нерсе. Ал мен аялым дейли мисалы, больницада жатат. Сенин аялың да больницада жатат. Сенин аялың төрөдү, менин аялым төрөдү. Экөөбүз бири-бирибизде менин аялым сенин балаң, сенин аялың менин балам эмизип койсо, экөө бир тууган болуп калат. Болду, бүтү. Экөө үйлөнгөнгө болбойт. Аны биз билбестен туруп эртең той кылышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн илгери ушундай сүт эмди туугандар боло турган болсо, алар жазылынган. Паланча мунуу менен мынчанчы апасы менен бул сүтүн эмди, булар бир тууган деп казыга жаздырып койшкан. Себеби бир мезгил келип 18 жылга чейин ал балагатка жеткенче чейин апасы атасы өтүп кеткен болсо билбей калат да. Бир туугандар үйлөнүп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн бул эмчектештик, бир туугандык жанагы насаптагы биздин жанагы не деп коебуз кыргызча насап? Ата тектеги эле бир туугандай болот. Сенин бир тууганың. Ошого үйлөнүүгө тыюу салынат, ошого роддомдогу жанагы иштегендерге ушундай бир эскертүү, ошо роддомдо төрөлгөндө эч качан бирөөнүн баласын бирөөгө эмизбеш керек. Кандай болгон абалда дагы. Эгерде ошондой болуп эмизиле турган болсо, сөзсүз түрдө аны бир документ менен бекитип коюшу керек. Кийин алар бири-бири менен үйлөнүп албасуу үчүн, бир туугандар болуп калат. Ошого эми мурда бизде шарияттан маалыматы жок, союз мезгилинде тарбияланган деп эле көп нерсени эле уруксат бериле бербеши керек, Эми динибизге кайттык, мамлекетибиз мына өзүбүздүн кече эгемендүүлүгүбүздү белгиледик. Кыргыз, Кара Кыргыз автоном областынын түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Мамлекет болдук. Ошо мамлекет болгондугубуз бир канча жыл бирөөлөрдүн колунда эзилдик, динибизден тыйылдык. Андан кийин Кудайга шүгүр эгемендик алгандан кийин кайра динибизге кайттык, эми болду, эми үйрөнөлү эми динибизди. Кайра шариятыбызга кайталы. Мурда ата бабаларыбыз кандай динди карманган болсо, ошол жолго кайра кайтып, шарияттын талаптары менен, шарияттын жолдору менен жашашты баарыбызга насип эткен болсун. Себеби кош көңүлдүүлүк кылуу адамдарга зыян алып келет. Ошон үчүн бир туугандарына үйлөнүп калуу коркунучу болгондуктан роддомдордо болсун, башка жерде болсун, эмизүүдөн абайлаш керек. Эгер эмизген болсо, сөзсүз түрдө анын документин даярдап коюш керек. Муну менен бул эмчектеш энелеш болду деп.
Assalamu alaikum ustaz. Menin suroğum, menin süйлöшкөн kızım var. Ökөөбүз жеке süйлөшүп, макулдашып үйлөнөлү деп кадам таштадык. Мен кызды ала качуу менен үйгө алып келдим. Макулдугу менен кыздын ата-энеси алып кетип калды. Окуусу бүтсүн деп. Азыр бизге баары каршы кыз тарап дейт. Биринчи таксырым. Кыз менен süйлөшүү дурус эмес. Өткөндө бир маселе болуп кетти. Кийинки сабагыбызда ушуга мен кеңири токтолом. Мен сабактардын бир сабагында айткан элем. Бизде кызга үйлөнөрдө канча жолу жолугуш керек деген маселени карап, биздин элдин арасында 3 жолу жолуксун деген маселе бар. Бирок ошону айттым, мен 3 жолу жолуксун деген маселе мен китептерден тапкан жокмун. Ханафи мазхабтагы китептерден тапкан жокмун. Эгер бир инсан тапкан болсо, ошого мага жиберип койсо, мен айтайын. Мен аны айтайын деп аткандыгым 3 жолу аз деп атам да. Себеби бир адам үй бүлө куруу үчүн бир кызды жок дегенде 2-3 жолу көрүшү керек да. Биринчисинде уялып эчтекени көрбөйсүң, экинчисинде атын сурайсың, үчүнчүсүндө эмне тамак жасаганды билесиң. Менин мындай шарттарым бар, илим алышың керек, хижап кийишиң керек деген шарттарды коесуң да. Ошондой болуп 1-2 жолугушу мүмкүн. 3төн дагы көп болуп кетиши мүмкүн. Себеби машина алып атсаңдар бир жолу тиги диагностика центрге алып барасың, бир күн минип көрөсүң. Анан астын каратасың, жок дегенде 2-3 жолу көрөсүң да. Анан аял алып атканда ошого көңүл бурулуш керек да. Себеби кээ бир адамда бир эле жолуш көрүш керек деп айтылып калып атат, ага дагы далил керек. Анан кээ бирлер далил келтириптир, ал далилдери шариятыбызда туура эмес дегендин кийинки сабагыбызда жооп беребиз. Себеби эмнеге? Үйлөнгөндөн кийин бизде хыяру шарт жок, хыярул айып деген нерсе жок. Үйлөнгөндө. Үйлөндүңүз, үйлөнгөндөн кийин сизге жакпай калса айнып кете албайсыз. Болду, бүттү. Демек, үйлөнгөнгө чейин жакшы караш керек деген сөз да. Эгерде мал сатып алып атсаң, машина сатып алып атсаң, 3 күндө кайра айнып кетсең болот. Бир айы болсо кайтарып берсең болот. Бирок аялга болбойт. Үйлөнгөндө андай сенде ыктыяр жок. Эми сенде ошондой ыктыяр жок боло турган болсо, бир эле жолу көрүп үйлөн деп биз мажбурласак, кийинкисине сен жооп бересиң? Бир нерсе болуп калса. Демек, жакшы караш керек. Бирөөнүн кызы убал болбош керек, бирөөгө зулумдук болбош керек. Молдолоруңар бир жолу эле жолугуп алсын дегендиктен улам, биз ушинтип алып алдык эле, мага жакпай калды. Мен жакшы көрбөй калдым. Мунун көзү кыйшык экен. Мунун буту кыйшык экен. Жакшы көрүп макулсуңбу? Бүттүңбү? 2 жолу болду. Эми никеге сен кайра артка кайтканга жолуң жок деген маселе болушу керек. Эми мынау жигиттин айтымында сүйлөшүп жүрүү, сүйлөшкөнгө дурус эмес. Үйлөнүш ниетинде 1-2-3 макул. 4 макул. Бирок 1 ай, жарым ай сүйлөшкөнгө шарият тыюу салынат. Себеби ал бирөөнүн кызы, бирөөнүн махрамы, бирөөнүн атасы кызганат, агасы кызганат. Сен элестет, карындашың менен эле бирөө бир жумадан бери жолугушуп жүрсө. Андан кийин мен жакпай калды, сенин намысыңа тиет да. Ошондуктан сүйлөшкөн дурус эмес. Үйлөнүү ниети боло турган болсо, ошонун кыздын ата-энеси жагына кабар берилип туруп, анан кийин сүйлөшүлүп, ал дагы ошол чектелүү гана. Ага шариятта мен билгенден бир чекти тапкан жокмун. Демек, үрп-адатка каралынат. Үрп-адатта канча жолу жолугуп үйлөнүү мүмкүн боло турган болсо, же болсо эркектин болду мен ушул кызды үйлөнгөнгө токтодум деген бир ишеним келгенге чейин. Эми сүйлөшүп, экөө макулдашыптыр да алып качыптыр. Экинчи каталыгыңыз. Биринчи сүйлөшкөнүңүз шариятка туура келбейт, алып качканыңыз дагы шариятка туура келбейт. Себеби шариятта уурлук эсептелинет. 5 дирхамдан көп да турабы? Себеби аял кишини урдоо кадимкидей уурлук. Башка уурлуктан да оорураак уурлук. Себеби анын намысы тапталып атат. Анын кадыр баркы тапталып атат. Эртең барып үйлөнбөй кайрап келсе, бул алып качылып кайра келген кыз деген жаманатка конот. Ошон үчүн алып качуу шариятыбызда дагы, закондо да тыюу салынат. Алып качпаш керек. Биздин салтыбызда ушундай десе, эгерде салт шариятка туура келсе кабыл кылабыз. Шариятка туура келбесе, шариятты кайтарабыз. Себеби шариятка туура келбеген каада салт дайыма адамдарга зыян алып келет. Бир
салтты алып келиңиз. Биздин кыргыздын салты бар, бирок пайдалуу. Шарият тыйган, андай нерсе жок. Шарият тыйдыбы, демек анын аркасында бир жамандык бар. Ошол жамандык болгон шарият салттан дагы баш тартуусу керек болот. Ата энеси алып кетип калды. Алып кетип калат, анан кийин сен жөн эле сүйлөшпөстөн туруп, келишпестен туруп алып кетип калсаң, эми каршы чыгып атат. Кыз экөөбүз нике кыйдырып жашай берсек дегенбиз. Кыз тараптан уруксат жок, нике кыйдырсак болобу дейт. Биздин Ханафи мазхабта фатва берилинген сөз ата эненин уруксаты менен гана нике дурус болот. Ата эненин уруксаты жок, нике дурус болбойт. Ооба Абу Ханифа рахматуллах алейхи балагатка жеткен болсо, өзүнө акылуу ата энеси уруксат бербесе нике кыйсын деген маселе бар Абу Ханифадан. Бирок фатва ага берилбейт. Бардык биздин китептерде фатва Абу Ханифанын эки шакирти Абу Юсуф менен Мухаммадтын сөзүнө берет. Анан менен ата энесинин уруксаты сөзсү керек. Себеби ушул нерсе бизге муктаждык болуп атат. Себеби ата энесинин астынан алып кеткен кыз гана кадыр бактуу болуп атат. Ата эненин астынан алып башын ийип барып алып кеткен кыз гана зулумдук көрбөйт. Себеби ал билет, эртең анын аркасынан издеп келе турган атасы бар, анын аркасынан издеп келе турган агасы бар. Сен кыз бисмилла деп эле барып үйлөнүп алсаң, эртең жашоо деген нерсе сиз менен биз ойлогондой жеңил эмес. Бул жашоо турмушунда кандай деген оор ашуулар бар, кандай деген баткактар бар, кандай деген суу, селдер бар. Ошол жерден татыктуу өтүү кыйын. Ошол жерден татыктуу өтө албай ажырашып кеткен азаматтар бар бизде. Себеби кичине шамал болсо, жанагы чирип калган жалбырактай болуп дарактан түшүп кеткен. Шамал болсо да үй бүлөмү сактап калам деген бекем болгон эркектер болушу керек. Эми сиз карындашым, өзүңүз жо мен ыраазымын, мен сүйүп атам деп кетсеңиз, эртең оор күн келгенде сен өзүң келгенсиң деп эшикке жетелеп чыгып койсо, өзүңүздү гана айыптаңыз, эч кимди айыптабаңыз. Качан гана сиздин атаңыздын астынан, агаңыздын астынан алып кеткенде, сиздин кайын журтта кадыр баркыңыз болот. Шашпаңыз, эч шашпаңыз. Өтпөй калган кыз бар иншалла, жолу табылат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Атасынын астынан алып кетиш керек. Эми мен буну айтам. Дурус эмес. Нике кыйдырбасын. Никеңер жарабайт. Сөзсүз түрдө ата эненин уруксаты менен нике кыйдыргыла. Азыр силер сүйүүгө мас болушундай деп атасыңар. Анакей, кыз 20 жашта экен, бала 20 жашта экен. Жаш. Ал эч нерсени түшүнө элек. Түшүнө электереги ушу да өзү менен теңди алып атат. Себеби өзүнөн жашты алыш керек. Себеби эмне болот? Эртең аялдар төрөйт, башка болот, тез эле карып калат. Бирок эми бул важип милдет эмес. Мындай. Ошого ата энесинин астына эмгеде эркектерге кулагына күмүштурга деп айтылып калат да. Эркектер күмүштурга тагынбайт да. Ал кыздарга айтылыш керек, Кыздарга кулагыңарга күмүштурга деп, Эми эмне кылыш керек? Шашпаңыз. Ата энеңизди жөнөтүңүз дагы, кайра бара бергиле акыры берет. Анан кызы кичине ыйлап жатып алсын, тамак ичпей 2 күнчү, мен шуга гана тием депчи. Анан атасы макул болот. Анан кийин ошол жерден нике кылып алып кетсин. Эми дагы бир айтып кое турган маселе, атасынын уруксаты жок, нике кыйылып калса эмне болот деген маселеде. Ошондо биз зарылчылык учурда гана Абу Ханифанын сөзүнө фатва беришибиз мүмкүн. Бирөө Россияга кетти, же Кореяга кетти, же Америкага кетти да ошактан бир жигитти таап калды, экөө үйлөнүп алды, ата энесинин уруксаты жок эле. Үйлөнүп, 1 жылдан кийин келди, шалпый, экөө биз ушундай иш кылып койдук, эми бизге дуа берип койгула десе, ал экөөңөрдүн никеңер жок деп айта албайбыз. Ушундай абалда Абу Ханифанын сөзүнө фатва беребиз. Абу Ханифанын сөзү менен ушу зарылчылыкта ушуга фатва бердик. Силердин экөөңөрдүн никеңер дурус, кылган ишиңер зина эмес, кокустан бала төрөлүп калса, бул зинадан төргөн бала эмес деп гана өкүм беребиз. Бирок акмакчылык кылыпсыңар, ата эненин дуасы жок туруп үйлөнгөн никеде береке болбойт. Кечиргиле, эми барып ата энеңерден дуа алгыла деп айтабыз.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam rahmatullahi. Orustар майрам деп боелгон жумуртка жана башка таттууларды берсе эмне кылыш керек? Пасха дейбизби? Пасха деген бизде мажустардын жана капырлардын дини майрамдарын майрамдоого шариятыбыз тыйып салган. Демек, ал майрамдоого тыйып салынган болсо, ага байланыштуу нерселердин бардыгы тыйып салынат. Эми ошентип бир жумуртка бере турган болсо, аны албаган жакшы. Жебеген милдет, жебеш керек аны. Анан кээ бирөө айтат, ал боелунган эле жумурткада жей берсек эмне болот тур? Жумуртка адал го десе, жок. Жумурткада маселе жок. Ошол бир күндү урматталынып берип аткан жумурткада проблема болду. Демек, ошол күн урматталынып берип аткан белекти алган адам сенин урмат күнүңдү мен да урматтайм, макулмун деп кабыл алуу болот да. Ошол себептен муну жебеген дурус деп айтабыз. Жебеш керек. Эми орустардын көңүлү калып калат, башка дейт, эми ушу жаман кыргыз немебиз да. Бирөөнүн көңүлүн карайбыз да. Орустар биздин көңүлүбүздү карайбы экен? Бирок макул эми кошуна колоң болуп кала турган болсо, жаман жүрөгүңүздөн жаман көргөн абалды алып, аны же мусорго салып, же бир нерсе кылып салсаңыз макул. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Экинчи суроо. iPhone'дордо кандайдыр бир көлөмдө алтын болот экен. Ал эми алтынды бөлүп төлөөгө сатууга болбойт да. Ошондо iPhone телефондорду бөлүп төлөөгө сатса болобу дейт. Өтө акылдуу суроо экен, машалла. Себеби бизде алтын жана күмүштөрдү мурабаха менен сатканга болбойт деп атабыз биз. Мурабаха деген бөлүп сатканга. Себеби алтын нак берип нак алышың керек. Эми iPhone'дун ичинде алтын бар экен дейт, азаматты караң. Эми бир канча грамм алтын бардыр да. Анан эми iPhone'ду сатып алганыбызда азыр бизде таксит деп коет, рассрочка менен сатылып атпайбы? Демек ичиндеги алтын ушун кандай болуп калат маселе дейт. Ал-аксару хукмул кул деген эреже бар. Биз алтын сатып атабыз деген мааниде iPhone сатпайбыз да. Биз iPhone сатып атабыз, телефон сатып атабыз. Анын ичиндеги аз өлчөмдөгү алтындын зыяны жок, ал этибарга алынбайт. Этибарга алынбайт. Ошого iPhone сатып атканда анын ичиндеги алтынды карабастан эле рассрочкага сатсаңыз боло берет. Себеби биз адатта алтын сатып атабыз эмес, балким эмне сатып атабыз деп iPhone сатып атабыз дейбиз. Анын ичиндеги көпчүлүк нерсеси, бул эмне анын функциясы башкалар бар да, Ошол аксару хукмул кул. Экинчи суроо, бир кызмат көрсөтүүдө алдын ала төлөм предоплата алса болобу? Мисалы 50% башында, 50% кызмат көрсөтүлгөндөн кийин дейт. Соода саткы өзүңдө жок нерсени сатканга болбойт го, ошого сурап жатам дейт. Баа башы берсеңиз, буну эмне деп айтылат? Хамишил жиддия дейт, же болбосо арбун деп айтылат. Баа башы берсеңиз болот. Баа башы берсеңиз болот. Болбосо бизде баа башы бербесең иш кылбайт го эч ким. Машинаны алайын деп атам, мен эртең алып келем акчаны десе, киши акча таштап кой дейт го. Демек, баа башы бергенге шарият уруксат берилет. Эми кызмат боло турган болсо. Кызмат дегенде эгер сиз мага ачыктасаңыз, ошол кызмат эмне экендигин мен ошого карап айта турам да. Мисалы үчүн мен сизди тренировка кылдырам десе, ошого карап айтат элек. Кызмат көргөзүп атат. Мен мисалы үчүн эмне кылам? Мен сизге массаж кылып берем десе, ошол маселе. Анан кийинки сөзүндө соода саттыкта өзүндө жок нерсени сатканга болбойт дегенин карасаңыз, биринчисинде бир кызмат дегенсиз, экинчисинде буюм жөнүндө айтасыз. Демек, сурооңузду такташыңыз керек, Үчүнчү суроо. Бул жерде кызмат, ошол кызматты дейсизби? Бул маселеге мындай деп жооп бергенбиз. Эгерде бир адам Кытайдан бир товар ала турган болсо, кандай кылышы керек? Себеби Кытайдан товарды алып келе турган адамда ортомчу болот. Ал Кытайдан товар бияка алып келип берет дагы, үстүнө кошуп туруп, мындан акча алат. Ошонун маселеси кандай? Эми буга эки жол менен жооп бергенбиз. Биринчи жолу,
же Кытайдагы фирманын өкүлү болушуң керек, же сатып алып аткан адамдын өкүлү болушуң керек. Кандай? Сен ошол фирмага барасың дагы, фирмада Кытайга барып, адамдар фирмаларга барып договор түзүп келип атпайбы? Сен барып ошондой фирмаларга барып договор түзүп келесиң. Мен силердин Кыргызстандагы өкүлүңөрмүн, мага товарларды жөнөтүп турасыңар, кандай эле мен силерге силердин адамыңармын. Силер мага жөнөтөсүңөр, мен бул жактан сатып силерге акчаны жөнөтөм деп, ошол фирманын өкүлү боло турган болсо, бул жактан акчаны алып, товарды алып, ортодон кошуп сатса болот. Бул биринчи жолу. Себеби өкүлчүлүктү аткарып атат. Экинчиси, же сатып алып аткан адамдан өкүл болушуң керек. Кандай? Сиз мага товар заказ кылып атасыз, мисалы үчүн Кытайдан бир нерсени заказ кылып атасыз. Ошону айтыш керек. Болуптур, мен сизге, сен фирма ачып алгансың да, бу жерден Кытайдан товар алып келип берем деп. Айтасың, болуптур, мен сага алып келип берем, мени өкүл кыл дейсиң. Ал айтат, мен сени өкүл кылдым, мага мындай нерсени сатып алып келип бер дейт. Андан кийин ал сатып алып келип берсе, анда ошондо дурус болот. Анда жөн эле алса, анда жанагы өзүңдөгү жок буюмду сатпа деген маселеге да кирип калат. Анан дагы бир маселе бар, ортомчулук. Мисмар деп, эмне эле? Посредник. Ошондой маселе бар, анын өкүмү өзүнчө. Эгер неме болсо, мен аны тактап туруп дагы кийинки сабагыбызда айтабыз иншалла. Башка сумманы берип туруп атпайсызбы бир кызматка? Эртеси айнып кетип барып алайын десең берип коет да кээбирлер мисалы. Зада так. Ошону хамишил жиддия, анан арбун деген эки маселе бар. Арбун деген нерсе кайтарылып берилиш керек. Арбун деген нерсе кандай болот? Сиз машина алган атасыз, машинеге барасыз дагы, мына машина мага жакты. Мен мына ушуну алайын. Мен саттым, сен алдым деп ортодо келишим болгондон кийин, анакей мына акчаны алып тур, эртең машинанын калаган акчаны алып кетем десе, бул жерде соода толук болгон болот. Андан кийин барып машинаны алайын десеңиз, анын айнып кеткенге акысы жок. Себеби сиз менен анын ортосунда соода болду. Мен саттым деди, сиз саттым дедиңиз, ал алдым деди. Анан берип койдуңуз. Эми сиз айнып кеттиңиз. Мен алам дедиңиз, ал сатам деди, анан сиз акчачыдан эртеңиз келип башка машинаны арзаныраак көрүп калдың, келип айнысаңыз, ал айтат, же машинаны аласың, же акчаны күйөсүң. Себеби сенин себебиңе мен клиенттерден күйдүм. Муну алынган акча биз соода кылынгандан кийин төлөнгөн акчаң, ошон үчүн муну мен бербейм дейт. Неге дейт? Себеби сен менин клиенттеримди тостуң, бир күн, 2 күн, мен муну башкага сатат элем. Мен өзү азыр сотко берип, сооданы мажбур сага алдыртканга акым бар болчу. Макул эми кете бер дейт. Аны акчаңызды ал. Бул эмне? Соода бүткөндөн кийин. Эми арбун деген маселе бар, ал баа башы, бирок ортодо соода сатык болгон эмес, жөн эле ооз-эки келишим болгон. Мен эсчө көрөм, мына акчаны алып тур, эртең мен неме кылам да алып кетем. Али мындай да. Ан келгенден кийин алып башка бирөөгө сатып ийген болсо, аны сиз эмнеге саттыңды айта аласыз, сизге акчаңызды кайтарып берет. Эми сиз айнып кетсеңиз, айнып кеттиңиз. Тиги акчаңызды кайтарып бериш милдеттүү. Себеби соода болгон жок, келишим болгон жок, жөн эле сүйлөшүү болду. Эки маселенин айырмасын билдиңер. Биринчи маселеде келишим болуп турган акча таштаңыз, аны хамиши жиддия дейт. Анан эми жөн эле ооз-эки эле келишип туруп акча бергениңиз, бунуңуз арбун болот, аны кайтарып бериш милдеттүү болот. Ошо биринчи келишим түзүп тургандан кийин акча берген болот да, бирок товарды көргөндөн кийин товар киши айткандай болбой, башка айыптар болуп калса, андан кийин отказ берсе. Айыптар боло турган болсо, сиз айтыңыз, хыярл айып мен көргөндөн кийин айып боло турган болсо, албайм деген шарт коюшуңуз керек болот. Анан барып көрдүңүз, товар сизге сыпатталынганда эмес боло турган болсо, же отказ кыласыз да, акчаңызды алып кетесиз. Башында келиш керек. Ошон үчүн хыяру руя, хыяру шарт, хыярул айып деген нерселерди соода кылып аткан адам билиш керек. Хыярул айып деген эмне деген? Алып атканда айтасыз, мен машинеде же болбосо үйдө бир айып боло турган болсо, мен сага кайтарып берем, ал 3 күндүн ичинде деп айтып коюшуңуз керек. Айтпасаңыз, бул нерсе сиздин мойнуңузда не болуп калат? Эми хыяру шарт.
шарт коет. Мынандай болса анан алам деп. Ошондой шартта болса алат. Анан хиярул ру'я. Сен бир нерсени көрбөгөнсүн, соодалаштың айтасың, мен көрөм, жаксы алам дейсиң. Барып көргөндөн кийин жаксы аласың, жакпаса кайтып кетесиң. Себеби сиз ошого шарт койгонсуз. Аллах ыраазы болсун. Эгер кыздын илими меникинен күчтүүрөөк болсо үйлөнсөм болобу дейт. Мустахаб жакшы көрүнгөн нерседе сенден кембагалыраак, анан сенден илими азыраак үйлөнүш керек. Болбосо кыйнайт ал. Нике жүрө береби? Жүрө бериши мүмкүн. Байкемин кредитин төлөгөнгө Москвадан акча салат. Мен аны банктан алып башка адамга берем. Ал төлөйт. Мен ортомчу күнөөкөр болбоймунбу дейт. Эми сиз жөн гана акчаны жеткизип берип атасыз, ага күнөөкөр болбойсуз. Эгер арак маселеси болсо, анда ойлонсоң болот эле. Бул жөн эле келген акчаны тиге берип кой дедиңиз, сиз берип коюп атасыз. Эми бир туугандык нерсе. Өзү байкеңиздин кредит алганы өзү арам, дурус эмес. Шариатта тыюу салынган. Арам жеп алгандан кийин 40 эмес, андан батыраак тазалануу жолдору барбы дейт. Өзү негизи арам жегенден кийин тооба кылсаң эле болду, тазаланасың. Ал эми жана хадистерде айтылган, сени коркутуу иретинде айтылган, ошого түшпөдү. Тооба кылгандан кийин баарды Аллах Таала кечирет. Ата энени же туугандарды таарынтып албаш үчүн туулган күнү менен куттуктап койсо болобу дейт. Куттуктай бериң жөн деле. Туулган күнү менен куттуктоонун өкүмү эмне? Мубах. Сооп да калбайсың, күнөөкөр да болбойсуң. Жөн эле Аллах Таала ушул жашка келсин, Аллах Таала өмүрүңдү берсин, эми жакшыраак жаша, мурдага караганда деп куттуктасаң эмне болот? Туулган күндү арам деш үчүн бизге ачыктан ачык далил керек. Арам деш үчүн. Анан мен ташаббаха би кавмин деген хадисте апке бир коомго окшошсо, анан ошондон болот деген, эми анын өзүнүн шарттары бар. Эгерде бир мүмкүнчүлүк болсо, ушул боюнча неме кылам. Мени ушул боюнча да айыптап жүрүшөт. Ол жобайды укпагыла, бул туулган күндү куттуктаса болот деген деп. Арамды адал кылып атасың дейт. Ошого Ханафи мазхабтан алып келсин бирөөлөр. Китептерден алып келсин. Мына туулган күндү куттуктоо арам, чочконун этин жегендей болосуң деген сөздү алып келсин мага. Мен кайтам ошондо. Устаз акыркы жаңы динге тиешелүү мыйзамдар боюнча кыскача туура түшүндүрмө бериңизчи дейт. Охо. Азыркы мезгилде мамлекеттин астындагы дин иштери боюнча комиссия дини мыйзамдарга толуктоо киргизүү боюнча талкууга койду. Ал жерде бизге орчундуу болгон 3 закон. Биринчиси өздүгү таанылбай турган болуп кийинүүдөн тыюу. Ал никап маселеси. Экинчиси адамдарды коомдук жайларда же үйлөргө кыдырып дават кылуунун тыюу. Үчүнчү атайын дини мекемелерде, мечиттерде, университеттерде гана таалим тарбия өтүлүнсүн, үйлөрдө ар жерде ар ким билип сабак берүүдөн тыюу. Никап маселеси. Канча вакыт калды бизде? 5 минут. Бүтпөйбүз го муну жооп берип. Азандан кийин эмнеде таксырлар келет азыр кыйкырып. Никап маселеси. Никап маселесинде бизде Ханафи мазхабтагы этибарга алынган фикый китептерде аялдын бардык денеси аурат, бир гана бети жана колдору, алакандары аурат эмес деп келет. Ханафи мазхабтагы барды муътамат этибарга алынган китептерде. Демек биз жоолук салынууга Аллах Таала тарабынан буйрулганбыз, жана бетибизди, колубузду ачканга шарият уруксат берет. Бул Ханафи мазхабтагы маселе. Никап маселесине келе турган болсо, бетти жабуу Ханафи мазхабта мустахаб деп айтылат. Бир адамдарга үрп адатта бир туура келе турган болсо, үрп адат ошону көтөргөн болсо, бетиңизди жаап жүрөм, адамдардан өзүмдү сактайм десе, мустахаб, важип эмес.
Bir gana vacip bola turgan abal var. Bir kız, жаш kız öte sulu bola turgan bolsa şabba deydi. Жаш kız bola turgan bolsa, betin açıp жүрүүsü adamlarga fitne alıp kele turgan bolsa, adamlar gusul bolup kala turgan darajada bolsa, молдеке мешитке кетип атып, базарга кетип кала турган болсо, аны көргөн боюнча ойлонуп, ушундай болуп фитна кыла турган болсо, ошол кыз үйдө отурсун же бетин жапсын, ушул мезгилде важип болот дейт. Ханафи мазхабы. Негизги усул, негизде бет менен колду ачык жүрүүгө шарият уруксат берет. Пайгамбарыбыздын хадиси дагы бар. Булга Ибн Мас'удтун Курандын аяттын чечмеси да ушундай. Ошого кайсыл ханафи китепти, этибар кылган китепти алып келип туруп, аялдын авраты кандай десеңиз, бети менен колу аврат эмес дейт. Демек, негизги максат бизге жоолук салынуу. Анан бул неме мыйзамда жоолукту тыйып жаткан жери жок. Бетти тыйып жатат, а? Себеби биздин коомчулукта ушул нерсе өөнү учурап атат. Адамдарга бир өөнү учур. Эгер Саудияда болсоңуз тагып жүрө бериңиз. Саудияда ошондой тагып жүрүшөт элдин баары. Эми биздин коомдо ушул нерсе жат болуп аткандыктан кээ бир абалдар болуп калып атат. Кызда, эркектер ушундай кийинип барып, кылмыш кылган абалдар бар экен. Эми ушуну жүйө кылып, ушул бетти ачык жүрсүн деп атат. Эми ошол мустахаб амалды бизди эмне кылтат? Тыйып атат. Анан кээ бир устаздарыбыз айтышы мүмкүн да, важип, себеби Айша энебиз мындай кылган, ал кылган, бул биз мазхабты кармайбыз. Хадистерди алып көрүңүз. Биз мазхабты карам, мазхабта бетти жабуу фарз эмес. Бетти жабуу мустахаб. Эгерде шабба болсо, жана жаш кыз болсо, анда важип деп айтабыз. Эми биздин Кыргызстандын абалында бети ачык жүргөн кыздар фитне кылып атабы же башка нерселер фитне кылып атабыз? Башка нерселер толтура жүрөт. Демек, бизде азыр жоолук салынып жүргөнгө, намаз окуп атканына сүйүнө турган абалдабыз азыр. Анда канча деген кыздар жоолук салынбай атат. Ошого эми мыйзам менен ушуну жабабыз дегени эми ошолордун өзүнүн иши. Мен шариаттын өкүмүн гана айттым. Экинчи маселе бул жанагындай орундарда сабак берүү, муну тыйган жакшы. Себеби мынандай мечиттерге келип, элдерге ачык сабак айтса, эмнени айтып атат адамдарга, бардык адамдарга белгилүү болуш керек мынакей. Себеби кайсыл бир жерге жашырынып алып сабак берилип аткан болсо, ал жерге адамдарга кандай агымдагы адамдар сабак берип атат, эмне маалыматты берип атат, алардын мээсин эмне менен уулап атат, аны билбейбиз. Кече бир сөз угуп калдым, устазыбыз Шейх Абдышүкүр Дамуланын сөзүнөн угуп калдым да. Чыңгыз Айтматовдун ушундай бир сөзү бар экен. Мен аны көрө элекмин. Чыңгыз Айтматов китептерин окуп атам, бирок ушуну жолуктара элекмин. Устазымдан уктум. Ашказан мээге караганда акылдуураак деген. Кандай десе, эгерде ашказанга жаман тамак кире турган болсо, ачыган тамак кире турган болсо, ашказан чыгарат экен. Отравление болду дейт го. Чыгарат экен, жаман тамакты чыгарат экен. Бирок акылга келген жакшы маалыматты, жаман маалыматты акыл кабыл ала берет экен. Ошого адамдардын акылын уулабаш үчүн сабак бересиңби, муфтияттан, башка жактан уруксат алып, мындай жерде келип сабагын берсе, адамдарга бир пикирдүү маалымат берилет, жана ортодо талаш тартыш болбойт, жана ошол биз карманып келген Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы менен элдерге таалим тарбия берет, ортобузда ынтымак кетпейт, жана бузукулук болбойт. Мына ушуну тосуу максатында ушундай болуп атса, мен аны туура деп ойлойм.